Водитель, осторожно, внимание, көчкү бар. Көчкү бар деген. Көчкү бар деген. Бля. Ош меряйнинский geldiler. Neni var o çak. Oh bля. Түш турады. Жеттер карап атат. Oh bля. Унаалар кадимкидей учуп, элдик видео тарады. Ошто кайсыл бир көчөгө полицейский коюп, ызнак коюшкан эмес деп нааразы болушууда. Таш көмүрдө кол бола кылып спирт ичимдиктерин даярдаган жарандар кармалды. Сиз тарапта еттин баасы канча болуп жатат? Бишкектик тургун еттин баасын кымбат саткандыгы үчүн айыпка жыгылды. Өрт чыкты. Ал жердин жашоочулары эвакуацияланды. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө. Видеонун астындагы видео караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Жайлоодо жатканда жатпай, что ты здесь лежишь, нарушил, почему не на парковке стоишь? Унасын токтотуп, жайлоодо жатканда эле жатат. Бишкек мэри рейд учурунда жарандарды урушту. Унасын токтотуп, жайлоодо жатканда эле жатат. Нарушил, почему не на парковке стоишь? Бул эмне машина тротуарда турат, тартып ал да бул эмне? Аварийка күзселе эмне, что, бессмертный что ли? Апкел бияка муну инспекцияны чакыр. Вы на тротуаре стоите? Зачем мы дорогу делали, если это все, опять вот это все? Таш көмүрдө жасалма жол менен спирт ичимдигин даярдаган жарандар кармалды. Бул тууралуу Жалал Абад ОИБден билдиришти. Таш көмүр ШИИБдин кызматкерлери тарабынан жүргүзүлүп жаткан притон жана автопритон иш-чарасы учурунда жасалма спирт ичимдиктерин жасап, аны таркатып жүргөн жарандар аныкталган. Иш-чаранын жүрүшүндө 3 жаран аныкталып, жалпы 2 тонна 935 литр спирт ичимдигине окшогон суюктук зат алынып, соттук химиялык экспертиза дайындалган. Ал эми дайындалган экспертизанын корутундусуна ылайык 80% жасалма экендиги аныкталган. Бул факты спиртти жана алкоголдук продукцияны мыйзамсыз өндүрүү менен катталып, кылмыш иши козголгон. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Бишкектик тургун этти кымбат баада саткан үчүн айыпка жыгылды. Жеке ишкер эттин баасын мамлекет тарабынан жөнгө салынган бааны жогорулаткан үчүн 13 000 сом административдик айып салынды. Бул тууралуу экономика министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматынан билдиришти. Эске салсак, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Айыл чарба министри Бакыт Төрөбаев тиешелүү органдарга эттин дөң баасын төмөндөтүүнү тапшырган. Мындан тышкары башка тапшырмага ылайык эттин чекени баасын көзөмөлдөө экономика министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматына тапшырылып, 700 сомдон төмөн болушу керектигин белгилеген. Ошто көп кабаттуу үйдөн чыккан өрттөн жашоочулар эвакуацияланды. Бүгүн 22 август күнү Ош шаарында көп кабаттуу турак үйдөн өрт чыгып, тургундар шашылыш түрдө эвакуацияланды. Бул тууралуу УКМдин басма сөз кызматы маалымдады. Маалыматка караганда өрт Ош шаарынын Салиева көчөсүндө жайгашкан. Көп кабаттуу үйдөн 5-кабатынан чыгып, саат 9:51-де өрт өчүрүү кызматына билдирүү түшкөн. Өрт өчүрүүгө алгач Ош шаардык номер 13 өрт куткаруу бөлүгүнөн бир бригада тартылган. Өрт саат 10:46-да чектөөгө алынып, учурда аны толук өчүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Окуя болгон жерден куткаруучулар тарабынан эвакуация иштери жүргүзүлүп, жашоочулардын коопсуздугу камсыздалган. Токаев: Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда чечилбеген маселе болбош керек. Бул тууралуу Казакстан лидери Касым-Жомарт Токаев Садыр Жапаров менен тар форматтагы сүйлөшүүлөрдө баса белгиледи. Казактар менен кыргыздар бир тууган элдер. Биздин жалпы тарыхыбыз бар. Каада салтыбыз, дүйнө таанымыбыз окшош. Баяртадан бери эки эл ала тоонун этегинде тынчтыкта жана ынтымакта жашап келишкен. Ал эми бүгүнкү күндө биздин өз ара аракеттенүүбүз стратегиялык өнөктөштүктүн духунда динамикалуу өнүгүп жатат, деди
деди Казакстандын башчысы. Ал белгилегендей, эки өлкө тең бардык деңгээлдеги саясий диалогду бекемдеген. Казакстан менен Кыргызстандын ортосундагы бекем, көп кырдуу кызматташтык мамилелерибиз жылдан жылга чыңдалып жатканынын далили деп кошумчалады Токаев. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Менин атым Чынара. Биздин кызыбыз Асанова Фатима 5 жашта. Ушу 1 жылдан бери Оле деген оору менен ооруп келет. Ушу Фатиманы дарылатканга мүмкүнчүлүгүбүз жетпей аткандыктан сиздерге кайрылып жатам. Урматтуу кыргыз элим, кайдыгер карабастан 50 сом, 100 сом жардамыңыздарды аябай жардамдашып койсоңуздар, бизден болбосо да Аллах Тааладан 3 эселеп, 5 эселеп кайтсын. Бала ооруса, энин жүрөгү ооруйт экен. Кызыбыздын ар бир күн ооруганы, ар бир түн ооруганы биз үчүн өтө кыйын болуп атат. Сиздерден суранарым, бизге жардам кылып коюңуздар. Кызыма кетчү операцияга $8,000 акча керек болуп жатат. Сиздерден суранарым, кызыма жардам берип коюңуздар. Бизге жардам колун сунам дегендерге Мбанк 0401 Шарипа деп чыгат. Өзүмдүн апамдын картасы. Ал эми Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7240 Элдиар деп чыгат. Өзүмдүн иним азыр Россия өлкөсүндө такси болуп иштеп келет. Кошкон салыңарга бизден болбосо да Аллах Тааладан кайтсын. Жайлоодо жатканда жатпай, что ты здесь лежишь, нарушил? Почему не на парковке стоишь? Бул эмне машина тротуарда турат, тартып алды бул эмне? Аварийка күзселе эмне, что бессмертный что ли? Апкел бияка мун инспекцияны чакыр. Вы на тротуаре стоите? Зачем мы дорогу делали, если это все, опять вот это все закрыли? Зачем мы дорогу делали? Давай УПСМ полностью обкрыли. Ну, нету заезда у вас опять. Бияка токтогон болобу? Болбойт. Карабы, могу тротуарда эмнеге турат машина? Элдерди карасаңыз, мына кем корот койсуп, элдерден да сурасаңыз. 5 мүнөттөн бери турасыз. Же 9 жок, же 215 жок. Кайсы автобустар жүрүп 9 жүрөт дейбиз. Биз эми өйдө районго барып турабыз мынакей, жарым сааттан аштык. Жок автобус. 9да жок, 215 бар. Жумушка кечирип барабыз. 117. Азыр толтура келди, көрүңүздөр. Жарым сааттан ашып турдук. Мына жарым сааттан ашып турабыз байкене. Мен азыр келдим, мен келген үчүн келдим. Құрметті президент Садыр Нұрожаевич Жапаров, сізді қырғыз халқын алға бастап келе жатқан нағыз көшбасшы, білікті саясаткер деп бәріміз білеміз. Қырғызстанды көркейту жолындағы қажырлы еңбегіңізді жоғары бағалаймыз. Салиқалы саясатыңыздың арқасында еліңіз дамудың жаңа кезеңіне қадам басты. Қырғыз экономикасы жоғары қарқынмен дамып келе жатыр. Өзіңіздің бастамаңызбен түрлі салада тың ауқымды жобалар жүзеге асырылып жатыр. Әлеуметтік салада ғылым, білім жүйесінде ауқымды өзгерістер жасалуда. Мұның барлығы Қырғыз елінің экономикасын нығайтып, халықаралық сахнадағы абырой беделін арттыра түсетіне сөзсіз. Сіздің көреген қадамдарыңыз аймақтағы бейбітшілік пен тұрақтылықты нығайтуға септігін тигізді. Парасатты басшылығыңызбен бауырлас қырғыз жұрты бұдан да биік белестерді бағындыра беретіне кәміл сенемін. Біз бір туған бауырлас ел ретінде Қырғызстанның барлық жетістіктеріне шын жүректен қуанамыз. Қазақ пен қырғыз ежелден еншісі бір, ағайынды халықтар, салт дәстүрі мен тарихы ортақ елдер. Біздің тіліміз бен діліміз, атымыз бен затымыз ұқсас. Бүгінде елдеріміз арасында өзара сенім мен сыйластыққа негізделген қарым-қатынас орнаған. Одақтастық рухындағы байланысымыз нығайып келе жатыр.
қос мемлекеттің стратегиялық әріптестігі қарқынды дамып жатыр. Сіз бұл іске өлшеусіз үлес қосып жатсыз. Бірлескен күш-жігеріміздің арқасында қазақ-қырғыз ықпалдастығы жаңа қарқын алды. Стратегиялық әріптестікті тереңдетуге бағытталған тың бастамалар көтерілді. Мемлекеттеріміздің мүддесіне сай жаңа ортақ жобалар қолға алынды. Маңызды бастамалар қос халыққа тән шынайы бауырластықты көрсетіп, достығымызды одан әрі бекемдей түседі деп санаймыз. Қазіргі алмағайып кезінде осы ынтымағымызды күшейтудің айрықша мәні бар. Себебі біздің мызғымас бірлігіміз, баға жетпес байлығымыз. Жоғары мәртебелі президент мырза, Қырғыздың залқар ақыны Тоқтағұл Сатылановтың жақсы адамның белгісі ел қамы үшін күйінер деген сөзі бар. Сіз Қырғыз елін өркендету жолында табанды еңбек етіп, халқыңызға адал қызмет етіп келесіз. Сондай-ақ халықтарымыз арасындағы достық қарым-қатынасты нығайта түсуге орасан зор еңбек сіңіріп жатсыз. Мұны барша қазақ жұрты жақсы біледі. Осыған орай мен сізді Қазақстан Республикасының ең жоғары мемлекеттік наградасы Алтын Қыран орденімен марапаттау туралы шешім қабылдадым. Бұл награда қазақ елінің сізге және бүкіл қырғыз халқына деген ерекше құрметі мен шынайы алғысының риясыз белгісі. Қазақ-қырғыз халықтарының ынтымағы арта берсін. Достығымыз мәңгі болсын. Енді рұқсат болса рәсімге көшеміз. Қазақстан Республикасы мен Қырғыз Республикасы арасындағы ынтымақтастықты нығайтуға және дамытуға қосқан айрықша үлесі үшін Қырғыз Республикасының президенті Садыр Нуркожоевич Жапаров Алтын Қыран орденімен наградталсын. Урматтуу Касым Жомарт Кемелуулу, кымбаттуу достор жана урматтуу меймандар, бүгүн мен бул жерде туруп Казакстан Республикасынын эң жогорку артыкчылык даражасынын белгиси болгон Алтын Кыран ордени менен сыйланып турам. Бул мен үчүн чоң сыймык. Мен Казакстандын жетекчилигине, ошондой эле жалпы казак агайын туугандарга бул жогорку сыйлык үчүн терең ыраазычылыгымды билдиремин. Эң оболу бул орденди кыргыз мамлекети менен кыргыз элине көрсөтүлгөн өзгөчө сый урматтын, терең ишенимдин жана чыныгы боордоштук мамиленин даңазалуу белгиси катары кабыл алам. Бул кадам боордош элдерибиздин ынак коңшулугун, көөнөрбөс достугун, ошондой эле эки өлкөнүн ортосундагы союздаштык алакаларынын жана стратегиялык өнөктөштүгүнүн жогорку деңгээлин айкын тастыктап турат. Тарыхы болбой, эл болбойт, тамыры болбой, жер болбойт дегендей, кыргыз менен казак элинин кылымдардын сыноосунан өткөн бай тарыхы бир. Байыртадан бери элдерибиз жанаша, ынтымакта, достукта жашап, бири-бирине бир тууган болуп, бири-бирине жардам берип, колдоо көрсөтүп келгенбиз. Биздин ынтымактуу аракеттерибиз кыргыз-казак союздаштык мамилелерине жаңы дем берип, эки боордош элдин бакубат жашоосу, тынчтыгы жана өнүгүүсү үчүн зор мааниге ээ болгон барактарды ачат деп ишенемин. Бул биздин муундарга мурас, жаркын келечекке ишеним деп билишиңиздер керек. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Рахмат сизге дагы.